Киргизия аларчаны түшүндү да. Ben bir 4'ten ötkөндөн кийин келип эле чай ичип жаткам үйдө. Жатсам эле анан балдар кыйкырып калды, келип эле түтүн чыгып атат деп эле. Анан келип үстүңкүгө кирген биринчи. Бияктан түтүн чыгып атат деп. Анан кирсем, ушу жарым метрле полдон өйдө. Калганы көрүнбөйт дегиле. Анан болгону 3 жака сууну төктүм, ошо бурч жака, тетиги бурч жактан чыгып атканда. Анан төгүм өткөндөн эле бирокто бап деди айланайын. Терезе атылып кетти. Уже жанында жоло өлбөй калдың. Ал эмес мынакей канча алыстыкта туруп атат, могу жердегилер күйбөйт. Такыр. Анан газ жарылат деп могу провод кетип атпайбы? Мындан го балдарды кыйкырдым, айланайын качкыла. Мунусу жарылса да ит болот деп. Анан берки милиция пожарныйлар келишти. Анан келип өчүрүп эметип, кандай электричество жагынан кетти дешти. Анан мындай деле айтып эмете албайт. Анын үстүндө айланайын бул эми суу от тилсиз жоо деп бекерин айтылбайт эмеспи? Өзүң жоготуп коет экенсиң. Сөзүн ачыгын айтканда алактап эле кандай эмне кыларын билбей. Шел эми баштар аман калды. Бир гана ошо өкүнүчтүүсү байкуштар жашай элмет бүт эле. Бир кийген кийим менен калышты да бүт өрттөндү. Аябай эле кейиштүү окуя болду. Аны эмес мынакей жанагына келип алып чыктык. Ушу түтөп атыптыр тетиги төшөкчү дагы. Бала баскансып. Жүрөк такыр калып алыптыр. Ошо күнү 3'төн өткөндө араң жаттым калчылдап атып. Ушул үйдө экинчи этажында турат элек, үстүндө квартирада жашап атканбыз. Өзү 4 үй бүлө турат элек ушакта. Анан ошо өрт чыгып кетти. 9 апрелде биз мамам ооз ачыргана чакырган болчу бизди. Сиңдим, 2 балам, сиңдин баласы менен кошулуп алып кеткен болчубуз. Анан кетип эле билген деле эмеспиз. Анан кечинде биз келип эле таппай калдык эчтекени. Уже өчүрүп 3 пожарный келип өчүрүп кетиптир да. Эч нерсе калбаптыр, келсек. Таппай эле калдык эчтекебизди. Анан сурасак ошо 5-6ларда болуптур да. 5-6ларда ага чейин күйөөм келип кеткен болчу. Үйгө келип кичине уктап, ошо матраска жатып уктап, анан кайра туруп алып кеткен болчу экен. Эчтеке прям даже запаха мындай эчтеке болбоптур эле, мындай подозрительный эч нерсе жок болчу экен. Анан чыгып эле кеткен болчу экен. Бирткеден кийин ошо астындагы могул жакта жашаган эме күйөөсү аларга баскандары сугулат эле. Анан ошо айтыптыр, ошо келип кеткен билдим, кеткенден эле бирткеден кийин эле ошо потолоктор куюлуп, потолок түшүптүр. Анан резко кыздарын эшикке алып чыгып эле, анан үстүнө эмнеден болуп аткан үстүнө чыгып өчүрө калалы деп эле биздин эшикти ача албай такалап кирсе эле ошо эме катуу түтүн экен. Анан матрас күйөттүр, ошо төр жакта матрас күйөттүр эле. Анан ошо эшикти ачкандан кийин аябай өрт күчөп кетип эле эме жетишпей калыптыр эч ким эч нерсеге. Ар жактагыларды да ушул байке кылып чыгыптыр, балдарын таштап кеткен болчу экен. Ошо эч нерсе алып чыкканга жетишпей, даже өзүнүн документтерин алып чыкпаптыр ушул жактагы байкелер. 2 кызы менен эле шымдарын даже кийгизбей чыкканбыз деп айтышты. Бир сыра кийим менен эле чыгып кеткен элек. Балдарым школуна кийимдер керек эле. Анан окуу куралдары полный күйүп кетти. Китеп, дептер, ручкалары полный күйүп кетти. Ошо кимдин колунан келишинче
жардам берсеңиздер болот. Гуманитарный, материальный помощь. Ошо жардам кылсаңыздар, Алла ыраазы болсун.